Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Өлкөнүн дээрлик ар бир мектебинде иш алып барган кыздар комитетинин максаты кандай? Өспүрүм кыздар мектепте билим алуудан тышкары кандай колдоо ала алышат? Мектептерде кыздар комитетин түзүү кажети барбы? Ушул жана башка суроолор менен адистерге кайрылдык. Айдаркан Молдокулов жалпы билим берүү орто мектебинин тарбия иштери боюнча директорунун орун басары Сейил Эдил кызы кыздар комитетин жетектейт. Ал ар бир окуу жылдын башында жаңы комитет түзүлүп турарын айтат. Кыздар комитетине 9-10, 11 класстын кыздары кирет. Комитеттин максаты бул кыздардын башын бириктирүү, кыздар маселелерин кыздар арасында чечип алуу. Бул кыздар комитетинин планы окуу жылынын башында түзүлгөн. Ошо эки түзүлгөн иш план боюнча иш алып барышат. Андан тышкары ошо кыздар арасында тартип бузуулар же кыздар арасында келишпестиктер болгон учурда ошо чогуу чечүүгө жардам беришет. Ошо кыздар арасында кыздар кеңешинде ошо лекциялар өтүп турат. Бул лекциялар өспүрүм кыздардын өзгөчөлүктөрү, эртең никеге туруу, кыз ала качуу деген темаларда. Кыздар комитетинин мүчөсү Нурияна Жаныбекова комитеттин ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө кыздардын өзгөчөлүктөрүн эске алуу керек экендигин белгилейт. Мектеп парламентиндеги кыздар бардык иш-чараларга активдүү катышабыз. Андан тышкары бизде кыздар чогулушу болуп турат. Ал жакта кыздар тартиби, тазалыгы, формасы жана гигиенасы жөнүндө айтылат. Кыздар комитетинин иши боюнча 9-Б классынын окуучусу Дияра Кубанычбекова өз оюн айтты. Кыздар кеңешинде эжелердин кеңештери бизге пайдалуу деп эсептейм. Ал жакта кыздарга тиешелүү маселелер талкууланат. Парламенттеги кыздар мектепке форма кийип, боенбой келишибизди талап кылышат. Улуулардын алдында тартиптүү, ийкемдүү болгула деп айтышат. Жана окуучуларга сабак учурунда телефон колдонууга болбойт экенин түшүндүрүшөт. Пенсионер Токтобүбү Акчубакованын небереси мектепте 5-класста билим алат. Ал мектепте кыздар комитети иш алып бараары туурасында маалыматты бар жана муну туура деп эсептейт. Ал жерде кыздар совети иштейт. Бул кыздар советинин иштегени менимче абдан жакшы. Биз мурда сайыс убагында окуп жүргөн кездерде ушундай кыздар совети бар болчу. Анда ошо советти жетектеген мугалим 2 жумада бир жолу жалаң кыздарды чогултуп алып, ошол жерде кыздар менен өзүнчө маек курчубуз. Биринчиден тартип бузган кыздардын маселелери каралчу, андан кийин андай кылбай жүргүлө деген мааниде үлгү болуп жакшы окуган кыздарды айтып көрсөтчү. Жана дагы ар кандай кеп кеңештер берилип турчу. Азыркы бул Молдокулов мектебиндеги кыздар совети дагы ошого окшош жакшы иштерди алып барышат. Майрамдык кечелерди дагы уюштурушат. Мен булардын иштегенине туура деп ойлойм. Көпчүлүк мектептерде кыздар комитети кыздардын жүрүм-турумун сынга ала турган, аларга тыюу сала турган органга айланып калганы туура эмес көрүнүш. Анткени өспүрүм курактагы кулк мүнөздөрү, жүрүм-турумдагы физиологиялык өзгөчөлүктөр эске алынып, тескерисинче кыздардын кеңеш ала турган, колдоо таба турган уюмуна айланыш керек. Гендердик эксперт Салтанат Боронбаева мектептердеги кыздар клубтарынын ишмердүүлүгүн колдойт жана кыздарга психологиялык, физиологиялык өзгөрүүлөр болуп жаткан мезгилде бири-бирине колдоо көрсөтүп, ой-пикир бөлүшүү үчүн аянтчалардын болушу аларга жакшы жөлөк болот дейт. Курагына жараша, алар бири-биринин көйгөйлөрүн абдан жакшы түшүнүшөт. Демек, ошол аянтча аларга кеңири ой бөлүшүп, өзүнө керек болгон чечим алууга жардам бермек. Мисалы, мектептен тышкары кыздар үчүн уюмдар бар. Ал жерде кыздар ар кандай талкууларды жүргүзүшөт. Кыздар гигиенасы, айыз жөнүндө сүйлөшүүлөр, кыздар коопсуздугу, өзүн өзүн коргоо техникалары, өзүнү баалоо, сыйлоо, башка кыздарга колдоо көрсөтүү, ушул жана башка маанилүү темалар. Ушул клубтарда кыздар биригип оюн катары, презентация катары мектептен тышкары болгон билимин жогорулатышат. Демек, ушунун баарын мектептерге дагы алып келсе болот.
Кыздар тилектештиги мектептен башталат.